Keyde tamаша ретинде соода кылат, акыйкатта соода болбойт ал. Бирөө айтат, сени мына буюңду мен алып атам деп, элдин астыга чыгып айтабыз дейт. Ушул бакты, ушул машинаны, үйдү, буюмду мен аламын деп не кылат? Экөө соода кылышат. Элдин астыга чыгып соода кылат, акыйкатта соода болбойт. Бул жерде да ыраазычылыгы жок. Ыраазычылыгы жок, соода болуп атат. Бул жерде дагы бай болбойт. Бай болуп эсептелбейт. Түшүнүңөрбү? Себеби ал эмне болду? Алардын акыйкатта максаты соода кылуу эмес. Ал максаты элдин астында гана элди алдап коюу. Элдин көзүнчө эле биз бул сатып алды деп атат, тамаша ретинде болуп атат, акыйкатта соода болгон жок. Бирок тамаша ретинде соода болгондо бир маселени унутпаш керек. Ал маселе башында эгер соодагер менен сатуучу менен алуучу экөө сүйлөшүп алып туруп, ушундай кылабыз, акыйкатта мен сатпайм буюмду деп келишим кылып алып, анан элдин көзүнө айткан болсо, көзүнчө тамаша кылып, анда соода болбойт. Бирок элдин көзүнчө айтпастан чыгып алып туруп, соода кылгандан кийин эми тамаша деп айтса, ал болбойт, соода болуп калат. Ошон үчүн тамаша ретинде айтылган маселелерде биринчи эгерде экөө келишип алган болсо, биз элдин көзүнчө айтабыз, акыйкатта буюмуңду сатып албайм, мен албайм деп экөө келишип алып айткан болсо, анда ал соода болбойт. Эгерде келишпестен экөө соода кылган болсо, ал соода болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн адам баласы эhtiyat болуш керек, абайлаш керек. Эгерде тамаша ретинде соода кылган болсо, аны менен дагы бай болбойт. Себеби ал жерде ыраазычылык жок. Тиги мажбур болгондо ыраазычылык жок болгондой эле, мажбур эмне? Тамаша ретинде болгон, мазак ниетинде болгон учурда дагы соода болуп эсептелбейт.